музыка сферасына кандай өнүгүү болду? 30 жылдын ичинде эбегейсиз өзгөрүү болду. Мугалимдерибиздин баары эле кайсы жерде сүйлөсө ошол жерде айтып келип атпайбы? Бизден 45 оончу чыкты деген. Бул деле негиз. Анан эң негизгиси биздин искусство факультетинен бүткөн кадрлар Кыргызстандын аймагында, Кыргызстандан да чыккандар да бар. Ушул аймактарда үзүрлүү негизги музыкалык багытта үзүрлүү иштешип келе жатышат. Мен кыргыздарды эле айтпай башка улутка өтөйүнчү. Кершнер деген агай болчу, азыр Израилде жакшы мугалим. Даларес деген эжеке бар болчу, азыр Уфада жакшы мугалим. Пивнева деген эжекебиз бар, Россияда азыр музыкалдык школдун директору да. Именно ушул жерде иштеп кетишкен агай эжекелер да. Эми башка улутта айткым келди бул жерден. Ал эми биздин өзүбүздүн кыргыз улуттук музыка дүйнөсүнө кетип болсок, Ырыспа баштаган топ өзүнчө бир чоң стилди берип кетти. Андан кийин мына бизде 98-жылдан баштап ритмика хореография деген жаңылык кирдик. Биздин начальник класска мен ошол маалда өтчүмүн. Анан мына Мусбака Бейсенбай деген агай өтчү. Мына орду калды да, музыкалык факультеттин ичиндеги кандайдыр бир өзгөрүш.